Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Берекелүү ороз айына жеткенибизге шүгүр. Орозолууларга айрым пайдалуу кеңештерди айтып өтмөкчүмүн. Тагыраагы ооз ачар мезгилге 3 сунуш, ооз бекитер мезгилге 3 сунуш айтам. Буларды аткаруу аркылуу сөзсүз түрдө ден соолугуңузга зор пайдаларды алып келе аласыздар. Биринчи кезекте ооз ачар мезгилде ашыкча тоюнуп алуудан алыс болуу керек. Экинчи, ашыкча суу ичүүдөн да алыс болуу керек. Үчүнчүсү, мүмкүн болушунча шашылбай тамактануу керек. Эгерде биз ашыкча тамак жей турган болсок, өтүбүзгө күч келтирип, оорутуп алышыбыз мүмкүн, кийинчерээк майлуу тамактарды жей албай калабыз. Анан ашыкча суу иче турган болсок, бул тамактын сиңишин начардатат, анан бөйрөк менен жүрөккө дагы күч келиши мүмкүн. Анан алдыбызга коюлган тамакты мүмкүн болушунча шашылбай жей турган болсок, аларды жеп бүткөнгө чейин ачкалык сезими таркап, ашыкча тамак жеп алыш көйгөйүнөн бир аз болсо дагы алыстайбыз. Анан ашказанга дагы анча күч келбейт. Негизинен ушул 3 сунуш ооз ачар мезгилге. Ал эми ооз бекитер мезгилге айта турган 3 сунушум окшош. Ашыкча жегенден алыс болойлу, ашыкча ичкенден алыс болойлу. Анан сөзсүз түрдө негизгиси ооз бекитерге турайлы. Анткени энергия менен организмди байытып алчу болсок, бул ден соолукка пайда алып келет. Анан кечке ачка болуп калбайын деп көп жеп алсаңыз, бул ичиңиздин ооруп калышына себепчи болот. Анан кечке суу сап калбайын деп көп суу ичип алсаңыз, бул дагы сиздин ичиңизди оорутуп коет. Ден соолугуңузга дагы залал тийгизиши мүмкүн. Негизи эле биз ошол Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ачка болоюн, суу сайын деп орозо карманып аткандан кийин ооз бекитер мезгилде дагы өтө көп жебей, азыраак эле тоюнган жакшы. Бош турган ашказандын көлөмү негизи 1,5 литр. Аны ашып кетсе 1 литр кылып толтуруу керек. 1,5 литрин тамак менен, 1,5 литрин суу менен. Анан албетте ушундай болгон тагдырда деле 11ге чейин эч ким ачка болбойт, суусабайт дагы. Андан кийин гана башталат ачка болуу, суусоо сезими. Бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп аткандан кийин, өзүбүз ошого ынанып баштагандан кийин ушул кеңештерге көңүл бурасыздар. Анан кошумча айткым келгени, тоюнуу үчүн бир гана нанды жана тамакты колдонуу жакшы эмес. Анткени бизди тоюнтушу мүмкүн болгон азыктар өтө көп. Мисалы, жер жемиштер, мөмө жемиштер, жаңгак, бал жана башка өтө көп нерселер бар. Аларды дагы рационубузга сөзсүз түрдө киргизе турган болсок, ден соолугубузга зор пайда келтиребиз. Иммунитетибиз көтөрүлөт, күч кубатка толо болобуз. Ушулардын баарын сөзсүз түрдө маани берип аткарган аракет кыласыздар деп үмүт кылам.